Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum. Şu Moskva жериндеги иштеп жүргөн жарандар. Барыңыздарга жалпы салам. Мен да эл катары şu кайрылып кетким келип атат. Кимге? Бийлик дөөлдөрүнө. 2017 жылы камчыбек ташыйып, тополоң кылтырып, Ак үйдөн ашып, камалганда биз Жалал-Абадка лично мен чыкканмын. Ошонда МВД өкүлдөрү бардыгы бирге отуруп, Атамбаевди биз күтүп алганбыз. Ошондо дагы берип аткан блогери 3 эле суроо менен берип туруп, кайра бурулганда патаңарды элиңерге бергиле деп Атамбаев кетип калган. Ошол күндөрдү бир эске салып койсоңуз. Айтып кеткеним себеби биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич ар дайым чындыкты айтат. Элге окшоп кошуп ташып аны муну сүйлөбөйт. Ошондуктан мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. 2 күн сессияда эмне кылып койду? Бардыгын ордуна коюп койду. Силер ошого чычалап эле прокуратурага чакыртып атасыңар. Так что биз көпчүлүкпүз. Кыргыз эли ар дайым Адахан Кимсанбаевичти колдоп келген. Биз эч качан таштабайбыз. Мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго жана бүгүн кайрылуу жасаган азыр өтө актуальный болуп турган 4 көчө деген бир тема менен кайрылуу жасаган Баткен элине кайрылып кетет элем. Биринчи Баткен элине. Баткендик журтташтар, мекендештер, силер 15 жыл алдын кандай акыбалда ошол чек арадан өтүп жүргөнүңөрдү унутуп калдыңарбы? 15 жылда бардыгы унутулуп, дагы бардыгы жакшы болуп кеткенден кийин эми чыгып алып сүйлөгөндөн уялбайсыңарбы? Аллах Тааланын алдында ар бирибиз жооп беребиз ошол нерсеге. Ошол Баткендин тургуну катары мен өзүмдүн башымдан өткөн катары айтып кетейин. Бул кылганыңар туура эмес. Балким сиз чечинбегендирсиз ошол жерде. Чечинген адамдар бар. Чечинген адамды мадымар сизге кармап алып келип көргөзүш шарт эмес. Сизге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенине Аллахка шүгүр дебесиңерби? Эми президент Садыр Жапаровго кайрылып кетет элем. Президент деген бул журт атасы болуш керек. Азыр элди экиге бөлүнгөн убакты. Атахан Кимсанбаевдин өзүнө жараша колдогон, өзүнү ошол принциптерди колдогон кыргыз эли бар. Ошолор менен экиге бөлүнүп азыр граждандык согуш чыгып кете турган акыбалга келип турат. Өзүңөрдү кандай жакшы инсан катары эсептесиңер, калган кыргызды дагы ошондой эсептегиле. Журт атасы болуш оңой иш эмес. Эгер колуңуздан келбесе журт атасы болуп, ар бир кыргызды пешенесин сылашка күчүңүз, кудуретиңиз жетпесе, журт атасы болушту таштап, колудан келген адамга тапшырып беришиңизди суранамын. Рахмат. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич жалгыз эмес. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин артында 100 миң деген колдоочулары бар. Ошол 100 миң деген колдоочулардын сабыры менен ойношпогула. Кыргыз элинин мүнөзүн билесиңер. Адилетсиздик болгондо, бийликте адилетсиздик болгондо, кыргыз эли буга чейинки бийлик төөлдөрүн өзүнүн ордуна коюп койгон. Билесиздер кимдин тагдыры кандай болуп жатканынчы? Кээ бирлери качып жүрөт, кээ бирлери камалып отурат, кээ бирлери сүйлөй албай отурат үйүндө. Ошолорду эске алып койсоңуздар, өткөнгө да бир кайрылып койсоңуздар, бийлик төөлдөрү жаман болбойт. Элдин сабыры менен ойношпогула. Бир туалетке жарабаган протоколду ушунча нерсеге алып чыккан бул дөдөйлүк да. Мен мына эки доска айтып коюм келет да. Бул оюнчук эмес. Бул секин мына митингдер ушинтип келип чоң жарылууга алып келчү да. Мына буга чейин да митингдер болуп кетет. Мындай Клара Сооронкуловалар чыгып атат. Ушинтип келип туруп бир чоң нерсеге айланып кетпесин. Эсиңер барында этеңерди жыгыла да. Мен конкретно айткым келет. Эгерде ушу Адахан Кимсанбаевдин ушундай коопсуздугу болсо, эгер ушул камалып кете турган болсо, биз туура Москвадан барабыз. Кап болбогула. Кийин өкүнүп калакей жок. Мен ошо до концаларга кайрылгым келет. Этият болула.
бизге да күн келет, күн батат, кайрадан чыгат. Ошону эми эске алып коела да. Мен кайрыларым ушул Адахан Кимсанбаевичке тийбегиле, колуңарды тарткыла кыскасы. Атанын уулу, улуу инсандар жолун улаган Бадмаров Атахан Кимсанбаевичке арам оюңарды, арам колуңарды кандай жагдайда болбосун, жаман оюңарды токтоткула. Биз Москва шаарынан кайрылуу жасап жатабыз. Буга чейин дагы, будан кийин дагы каралап, абир тапкан эмес эч кайсы бийлик. Абир таппайсыңар. Биз артында миллиондогон колдочулары турабыз. Карап турбайбыз. Адахан Кимсанбаевичтин бир эле тал чачы түссө, бийлик тарабынан жаныбыз курман. Бардык ишке биз даярбыз. Мыйзам бардыгына бирдей болсо, кеткен бешөөнөн баштагыла. Элдин тагдырын талкалап, мамлекетти сатып тоногон Аскар Акаевден баштагыла. Адахан Кимсанбаевичтин изинен кандай сая түшүп куусаңар, мына ошондой кылып, ошол жактан тактагыла. Мыйзам иштесе, калыстык болсо өлкөдө, Садыр Жапаров, Ташиев, силерге кайрылам. Бардык жака биз даярбыз Адахан Кимсанбаевич үчүн. Адахан Кимсанбаевич, биз сиз мененбиз. Мен азыркы учурда төрдө отурган төбөлдөргө эмес, анткени алардын саясий оюнун бардыгыбыз күбөбүз. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, кайдыгер карабаңыздар. Эртең Адахан Кимсанбаевичти дагы суракка чакырып атат. Саясий оюн менен, жала жабуу менен ар кандай оюндарын жасап атат. Эртең күнү Азимбек Бекназаров келип көргөзмө берет. Азимбек Бекназаров ким? Өзүңүздөр ойлонуңуздар. Эске алыңыздар. Акаев мезгилинде камалып, араң чыгып Бакиевке жабышып, Бакиевден чыгып Атамбаевдарга, Роза Отунбаеваларга жабышып, андан чыгып алар ишке койбой койгондон кийин бийликке, оппозицияларга өтө калып, анан кайра Сооронбай Шарипович менен сүйлөшө калып, кызмат бергенден кийин тымпыйып отуруп, Адахан Кимсанбаевичке асылып, өзүн бир бийликтин кандайдыр бир адамына, мойнуна байланган нерсени айтып эле коеюн, ошондой адамына айланды. Буга бардыгыбыз күбөбүз. Элим, кыргыз элим, ойлонуңуздар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Азимбек Бекназаров ким? Адахан Кимсанбаевич ким? Мен ушул Москва шаарынан кайрылуу кылып атабыз. Мен макул эмес уюмунун мүчөлөрү. Биз ушул азыркы Кыргызстанда болуп өтүп аткан саясий окуялар боюнча өзүбүздүн баабызды берип кетип атабыз, туугандар. Бул азыркы мыйзамсыз бийликтин кылган кылыктары Адахан Кимсанбаевич менен Орозай Нарматова буларга жакшы абир алып келбейт, туугандар. Мен сиздерге азыр мыйзамсыздарга кайрылып кетейин. Ошол эле Ташиев, Садыр Жапаровго. Акылыңыз бар болсо, токтотуңуз ушул боюнча. Себеби ушул эле саясий кугунттук өз башыңыздан өткөн. Билебиз, түрмөдө отурганыңызда кандай деген нерселер өтпөдү. Ошон үчүн баягы эски чокойду унутпасаңыз, Садыр Жапаров, Ташиев, мен ушул карындашыбыз дейбизби, Орозай Нарматованы мен ушул кызды колдоп келгенмин, колдой берем. Ушул кызга бир нерсе боло турган болсо, түздөн түз ушу Ташиев менен Жапаровдун жоопкерчилиги болот. Рахмат чоң. Урматтуу видео өкүлдөрү, бул силерге кайрылуу болуп атат. Себеби биздин жеке баракчабызга канчалаган бир туугандар кайрылып атат. Кыргызстанда болуп аткан жагдай боюнча чогулайлык, биз да үнүбүздү жеткирелик, бийликке кайрылайлык, мамлекетте бизде ар дайым ушундай боло береби деген өздөрүнүн оюн айтышып атат. Биз дагы өткөндө барыңыздар көзүңүздөр, флешмобко чыгабыз деп канча балдар зыянын чекти. Азыр эми айтып кетейин дегеним, азыр бизге дагы уже бүт жеке баракчаларыбыз тешип берди, ар жактан звонок берип. Азыр биз эң мыйзамдуу жолу ушул болуп атат. Биз азыр чогулуп барыбыз кайрылуу кылышка туура келип атат. Эгер аларды дагы чогултуп, аларды дагы ушул мыйзам жолу менен кайрылуу кылганы шартын түзүп берелик деп могу жердегилер канчалап сүйлөшүп атабыз. Бирок эртеңки күнү bunun dagı zıyanı dagı biröөлөргө тийип калбаса деген ой болуп атат. Урматтуу жердештер, бул видео кайрылуу бийлик өкүлдөрүнө эртең канчалаган жарандар мыйзамдуу жол менен барабыз,
мыйзамдуу жол менен талап кылабыз деп ушул жолго түшсө алардын дагы убалы болуп калбасын. Кечеде жакында эле көрдүңүздөр, флешмобко чыгып канчанын убалы калган. Мен айтып кетерим бийлик өкүлдөрүнө. Каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, эртең уже жакында ар бир министр отчетун берет. Бул отчеттон чочубай эле коюңуздар. Жуда көп болуп отурганбыз, ушунча алатганбыз, ошо сиздердин министриңиздер иштен алат. Ушунча көп болуп отурганбыз, саламаттык сактоо министри иштен кетет. Ушунча көп болсо ички иштер министри иштен кетет. Ушунча көп болсо сырткы иштер министри жумуштан кетет. Ушунча көп болуп отурган болсо жеке мамлекеттин эсебинен, жеке жарандардын эсебинен 2 миллиард 800 миллионду алган Садыр Жапаровдун акчасы кайра төгүлөт. Башка эч нерсе болбойт. Эмне себеп менен уже бардыгын дайындаш бүтүп, эми жакында министрлерден отчет алабыз. Фаланча министр келсин, отчетун берсин деп сурап баштаганда, мындай оюндар башталып атат. Калайсыздарбы, каалабайсыздарбы, эртең бул киши болбосо башка болбосо бул киши, алар болбосо жалпы эл баары бир отчетун алат. Ушунча бийликти көрдүк, ушунча нерсе башыбыздан өтүп атат Кыргызстанда. Эмне кереги бар? Ошол жерге бардыңыздар, иштеш керек го, болду деме? Иштебейсиздер андан көрүп бир бол. Биз эмне Кыргызстан элдер ушундай салпактап жүрөбүз бар жерге барып алып туруп. Ар кечегиде барып УКМКнын эшигинде канча турдук. Ар кимники бара береби? Жеңиш Молдоахметов калды, эмне ал жетпей калдыбы? Тирахмет Куренов камалды, ал жетпедиби? Калмаматов камалды, жетпедиби? Курсан Дасанов камалды, жетпедиби? Эми очетти Мадмаровго жана кылтасыңарбы? Кичине ойлонуш керек. Бийлигин бар деп эле көрүнгөн нерсени кыла берген болбойт. Бунун аяк жакшылык алып барбайт. Өзүңүздөр прекрасно билесиздер. Ошол күн башыңыздардан өткөн. Кантип эле ушул жолу кайра баратасыздар, мен түшүнбөйм бул нерсеничи. Ошондуктан бийлик өкүлдөрү мындай баардык нерсенин чеги болот. Чегинен ашып кетти бул нерсе. Ошондуктан мен айтарым, токтотуңуздар. Токтотпосо бунун аяк жакшылык алып барбайт. Кыргызстан эли мал эмес, көрүнгөн жак айдап барып туруп эле көрүнгөн ар нерсени айта берсе жүрө бергидей. Ошол мен кыскача кайрылайын дегеним ошол. Бул жерде бизге өтө көп ошо кайрылууларга жооп бере албай калатабыз. Урматтуу мына чет жерде эмгектенип жүргөн бир туугандар, кичине сабыр кылыңыздар. Биз да кайрылууңуздарга жооп бере албай атабыз. Жеке баракчаларда көп СМС'лер жазып атасыздар, башка кылып атасыздар. Бирок аз бул жерде чогуу суукта эми чогулдук. Бирок общий жарыя берген жокпуз. Азыр жарыя берсек эле дагы бир жерде бирөөлөрүн жөнөтүшүп, ал жерде дагы ызычуу болуп, бул чет жерде эки мына кыргыз жарандары эки бөлүнүп алып дагы тополоң болбосун. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келет. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери Кыргызстанда эки ажырым болуп калды. Садыр Жапаров может муну мойнуна алат, мойнуна албайт билбейм. Бирок мыйзам кээ бир адамдарга иштеп, кээ биркилерге иштебей калды. Элди экиге вообще катуу бөлүнүп калды. Мен ушул убакка чейин тура биз Сооронбай Жээнбековдун убагында да күрөшүп келдик. Атамбаевдин убагында да күрөшүп келдик. Бирок мындай болуп экиге бөлүнүп калган мен ушул убакка чейин башымын да көрүлө келем. Анан мындай фейковый аккаунт деген нерсе, фейковый деген нерселер именно ушул бийликтин убагында пайда болду. Буга чейин болушу мүмкүн. Азмынча болушу мүмкүн. Бирок мындай деңгээлге жете эле. Ошондуктан да элди дагы кичине эзиңерге алып койгула. Биз кыргыз эли бир мал эмес, көрүнгөн жак айдагандай кете бергидей. Мага эң таң калыштуу жери мындай болуп атат да, Кыргызстанда кечегиде азыркы бийлик Акаев тактаганда. Акаев тактагандан кийин анда жок дегенде ак сокуязына Бекназаров күнөөлүү болуш керек эле го. Эмне себеп менен Акаев акталат да, эртең Бекназаров келип алып туруп, бул жака допроско кирип алып, Адыхан Мадмаровго каршы жиназын айтат, сөзүн. Ал ким? Акаев акталган болсо анда ал киши жоопкердин мойнуна алыш керек эле, Бекназаров. Экинчиден мына 4 көчөгө боюнча айтып кетерим. Урматтуу жердештер, мындай жөнөкөй бир мал караган, тоок караган адамдар да түшүнө турган нерсе да. Кыргыздын жерин жөнөкөй адам Кыргыздын жерин керек болсо Садыр Жапаров өзүнүн колу менен дагы бере албайт. Президент болуп туруп. Мадмаров ушул убакка чейин президент дагы болбогон болсо кантип бере алат деген мындай кичине логикалык да мындай өзүңүздөр суроо берип көрүңүзчү. Сиздерден суранып кетерим. Барыңыздарга рахмат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадмаров Атахан Кимсановичке 3 күндөн бери болуп аткан бул сурамжылоо кайрылуу менен прокуратурага чакырып, кечке эле тергеп, каяктагы бир жок жоромолдорду, жомокторду токушуп, бир адамдык сапатка жатпаган нерселерди бир кошмондук кылып кошуп аткандыгы үчүн биз Москвадагы мекендештер баарыбыз кайрылууга өттүк.
Биз кимге кайрылабыз? Биз могул кечеги мыйзамсыз келген бийлик өкүлдөрүнө кайрылабыз. Эки төбөлгө кайрылабыз. Эгер эсиңерде болсо, кече кандай келген болсоңор, ошондой деле кеттүү бул ар бир бийлик төбөнүн башында болгон. Силерден да кыйын, силерден да күчтүүлөр дагы кеткен бул бийликтенчи. Ошон үчүн эсиңерге келгиле. Эсиңердин баарында этеңер жыйгыла. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти чакырып прокуратурага же УКМКга камап коюп, силер абыр таппайсыңар. Биз карапайым эл карап турбайбыз. Биз карапайым эл каныңардын ичип, жаныңарды сууруп алганга чейин барабыз. Ошон үчүн токтоткула мындайды. Акырындык менен азыр өзүңөрдүн акылыңардын барында токтотпосоңор, эртең биз жаныңарды сууруп алганда өзүңөргө кыйын болуп калат. Адахан Кимсанбаевич ак үйгө аласын айырып барып алган жок, ыйман деп. Адахан Кимсанбаевич журт башына барып отуруп алган жок, мыйзам деп. Адахан Кимсанбаевич Кыргызстанды талап тоноп өрттөгөн жок, тартип деп. Адахан Кимсанбаевич атаңарды өлтүргөн жок. Адахан Мадумаровтан арам колуңарды тарткыла.